Журналист Семетей Талас уулун уртепкиге алган делген жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев журналисттерге аталган окуя боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Аны менен жолугушкан кабарчыларга эч нерсе айтпай, колун шилтеп басып кетип калды. Эскерте кетсек, бүгүн журналист Семетей Талас уулу социалдык тармактагы жеке баракчасында депутат тарабынан уртепкиге алынганын жарыялаган. Жан сакчыларына карматып алып, кечирим сурашымды талап кылды. Тепки жесемде сураган жокмун деп жазган журналист. Социалдык тармактын колдонуучулары депутатты сөгүп жатышат. Эске салсак, 2013-жылдын 27 декабрында айрым маалымат булактары Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тастыктоосу менен Ош базарындагы 5 сары соода борборунун ээси Камчыбек Жолдошбаевдин 26 декабрь күнү зордуктоого аракет жасаган деген шек менен Чынара Анлатипова аттуу жарандын арызынын негизинде кармалганы тууралуу жазып чыгышкан. 2015 жылы Камчыбек Жолдошбаев Өнүгүү прогресс саясий партиясынан депутат болгон.